Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен жана бир Самаховтар боюнча, Карганбек Самахов, анын баласы Кубанычбек Самахов боюнча сүйлөйм деген. Ошол боюнча азыр үйгө баратам. Мен азыр магазинде турам, сүйлөп койбосом качып кетти деши мүмкүн. Калп айтып койду деп. Ошол боюнча билдирүү кылайын, урматтуу кыргызстандык мекендештерим. Себеп менин дагы өзүмдүн абийирим, ар намысым бар да. Анан аларга жооп бербей койбосом болбойт. Урматтуу мекендештер, бул Карганбек Самаховтар жөнүндө бир аз кеп кылып берейин. Уят деген, абийир деген, намыс деген такыр жок экен да. Оорусу көчтүү болсо эсин доого жыгат деген ушулар. 2023-жылкы эски видеону алып чыгып алып, бүгүн ошолорду фейк аккаунттар аркылуу акчалык түрдө чыгарып атат. Баштан айтып берейин. 2023-жылы мен Жогорку кеңешке Ленин районунан катыштым. Үй камагына чыгып, түрмөдөн 6 ай жатып чыгып. Анан анда Самахов да катышты. Кубанычбек баласы. Мен да катыштым. Анан кийин Самаховтар өтүп кетти. Шайлоодо. Өтүп кеткенден кийин бир айдан кийинби мен госрегистрдин астында жумуштап жүрсөм, Самаховдун Аман деген менден 2 жаш күчүү 86-жылкы баласы келди. Азыркы өткөн баласы Кубан мен менен тең 84-жылкы бала. Артыман кайдан пайда болуп калды билбейм, Чыңгыз брат деди. Ни деп учураш, мен мурун таанычымын. Ал жөнүндө да кенен токтолуп берем. Анан ни деп сүйлөшүп калсам эле, мени сизди сыйлайм, брат силерди сыйлайм. Биз мактап аткан бизди дейт. 400-500 киши көрдү. Силерди деп аттыңарды, кайрылууңарды 15 миңден киши көрүп атты деди. Рахмат. Жакшы кылдыңар. Мен силерди уважать этем, анымы деп айтып атты. Анан айтты. Эми Чыңгыз брат, ошол бизге атаандаш болгонуна Ырсалиевдер куттуктады чалып деди. Тиги кубанды. Шайлоого өтүп кетти да. Мен деле Инстаграмдан көргөм алардын куттуктаганын. Эми сиз мурун бир айыл өкмөттөн болсок, агайны болсок, байкеси брат куттуктап койбойбузбу дейт. Анан мен айттым, менин куттуктаган не пайда эми? Мен ушу каршы чыгып алып десем, брат бизден деле кетти, силер ошо камакта жүргөн кезде поддержка берип жүрдүңөр деп суранып жанымды койбой видеого макул дедим. Мен чарчатып иди, куттуктагам. Бүгүн ошону алып чыгып алып булар Аман Самахова жалынып суранып жанымды койбой ошондо айткан, мен ушундай күчтүү болсом макул айланайын, куттуктап берейинчи деп ошол госрегистрдин астынан куттуктап жиберген видеомду алып чыгып алып бүгүн фейк аккаунттар аркылуу акчалыптыр деп калпты айтып атат. Эми ужакта нан болсо мен нанды кармап берем. Азыр туугандар. Жалгандын да чеги болуш керек да туугандар. Мына нан турат. Эгер ушул шайлоодо Самаховдон 1 сом алып, же 1 тиын алып качсам, нан урсун. Мен жигитмин, ар дайым айтканыма турам. Ооба. Ошол шайлоодо керек болсо мына азыр көп адамдар бар. Сен избиркомдон жеребеп, чучугулак кармайсың. Ошенге биз кандидаттар 2023 бардык. Ошондо Ыргалай Кыдыралиева, Руслан Тагаев, мен ошондо биринчи көрдүм Руслан Тагаевди. Жакшы жигит экен. Бирок ага болбой мен дебатта алар менен чыктым. Жамалбек Ырсалиев дер жүргөн. Анан мен ошол жерден суроо берип калды. Ыргалай Кыдыралиева башкасы суроо берип калды. КТРдин кишилери келген, Центр избирком кишилери бар болчу, чучугулак кармап атканда. Сиз дебатка ким менен чыгасыз дегенде, мен ачык айттым туугандар. Минтип айттым. Ким бийликчил болсо ошолор менен чыгам. Манакей Жамалбек Ырсалиев жанымда турган Жамалбек Ырсалиев менен дедим. Бул сөзүмдү алар түрүү калп айттырбайт. Руслан Тагаев мен десем, ал күлдү. Самаховдун Кубан деген баласы турган, Кубанычбек. Ал мени жакшы тааныйт. Ал турган. Ал мени жаман көрүп салам бербейт дейт. Неге салам беришиң керек ал керсеген менен? Менен айы кичүү анын. Улуу баласын. Анан Током Мамытов менен дедим. Ошондо Алмаз Аскар деген качкан. Ошолор менен чыгам дедим. Ачык айттым, күлүп калышты баары. Бийликчил ким болсо дебат чарып бергиле деп айттым. КТРдин дагы, Центр избиркомдун дагы. Анан ошол эски видеону алып чыгып алып бүгүн куттуктады дейт. Туугандар, мен категорически каршымын азыр. Эми Карганбек Самаховдун коррупция, жер мафиясы менен соттолгону, түрмөгө камалган элдин баары билет. Мени кемпир-абад боюнча камалганын баары билет. Баласы $200,000 менен. $200,000 менен. Генеральный прокуратуранын орунбасары, Арпачиев деген менен
пара берүү менен камалган. Эми айрамасын көргүлө. Атасы, мен башынан баштап айтып берейин. Самаков бир эмес 2-3 жолу депутат болгон. 2 жолу нарында арак заводу бар болчу. То есть бир заводду менчиктештирип, анан арак заводу кылып, элдер айтып жүрбү 10 тонна дейт, мен канча тонна экенин билбейм. Арак менен, чай менен 2000 жылдан баштап болуш керек. Чай менен, анан жана баатыр энелерибизге китеп чыгара калып, бир альбом чыгара калып алдап, кийин депутат болуп кетти. Бирок эч нерсе чечкен эмес. Азыр баласы калп айтып атпайбы? Мен атам Высокораны кабыл алган деп өткөндө тиги Кубанычбек жанын жейт. Высокораны киргизген Ишенбай Кадырбеков болгон мыйзам чыгаруу палатасында. Мына ошентип өтүп келет. Биринчисин арак менен, чай менен ушул алдап. Экинчисин 2005 бул жат салышат. Анда арам жол менен өтүп келет. Кандайча? Азыр кээ бир айтып атпайбы, өз агасын экөөбүз бир айыл өкмөттөбүз, Самаков экөөбүз, Карганбек Самаков экөөбүз. Бир айыл өкмөттөбүз. 2005 бул Кадырбеков өкмөт салышат, Ишенбай Кадырбеков өкмөт. Анан экөө тең жетиген уруусунан. Бирок Самаков кичүү Ишенбай Кадырбековдон. Ишенбай Кадырбек лучший депутаттардын бири болгон. Туугандар. Экөө тең жетигенден. Ошол өз агасын сыйлабай, ага каршы чыгып 2005 баягы революция болуп кетип, Акаевдин бийлиги кетип, Бакиев келбедиби? Мен айтып берейин да. Ошондо бул алда жетиген, буда жетиген, аны жамандап Майрам Акаева деген Аскар Акаевдин аялы жетиген уруусунан таластан. Муну ошого чуркап барып, муну жамандап Ишенбай Кадырбековду. Ал киши Акаевдин атаандаштарынын бири болчу. Президенттикке баягы коркуп жаткан. Анан муну Ишенбай Кадырбек жамандап жетиген уруусунанбыз, Ишенбай тигинтип атат, минтип атат деп барып өтүп келип алат. Бирок жерлерде митинг болуп, революция болот. Анан Акаевдин бийлиги кулатылат. Анан бул кайра өзүнүн агасын агалай албай, анан бүгүн ошолор мага акыл үйрөтүп атпайбы? Алда жетиген, буда жетиген. Нарын районунун, мисалы үчүн Ишенбай Кадырбек Жаңы Талап деген айылынан, Самаков 8 март деген айылынан, бирок аякта чоңойгон эмес. Карганбек Самаков. Анан бүгүн Самаков агаңда сыйлап койбойсуң дейт. Эланайын Ишенбай Кадырбековдун агасы болчу. Анан кийин революция болуп, тиги Ишенбай Кадырбек министр болуп калат. Кайра кечирим сурап барат дагы. Мына азыр Ишенбай Кадырбек түрү калп айтпаса. Анан Ишенбай Кадырбек экөө кантип сүйлөштү билбейм. Анысын өздөрү билет да, түрү, көзөр түрү Кудай алдында. Анан теңелбейт, буну макул деп кечирет. Ошентип депутат болуп калат. 2005тен 2007ге чейин депутат болот. Карганбек Самаков. Булар бизди жиндөө эле окшойт. Ошондо да арак-барак менен алдап келген. Туугандар. Анан 2007 баягы Текебаев спикер болду, анан Марат Султанов спикер болду, анан Бакиевдин бийлиги аларды таркатат дагы. Булар депутат болуп калат. Кийин бул киши Текебаевка мен машина бердим деп айтып жүрбөйбү бир немеде. Ошентип бул Жаныш Бакиевдин артына жабышат. Баласын резиденцияда үйлөнткөн. Эмнени калп айтат? Ошентип жана Байтиктеги жерлерди баарыңар билесиң, гектарлаган. Ошол аркылуу алган. Эмне калп айтат? Биримдик деген тедакта жер бар. Гектарлаган. Ошол жерлерди ит бекер жүлүш жерлерди сатып алып $100 $500 чейин соткасын сотугун. Кийин миңдеген долларга саткан. Объездный деген атканда биримдик чеген жерлерди. Ооба, бир 10 чакты кишиге жер берген. Алар Самаковка болушуп чыкса, активисттер бар, аялдар бар, айтып чыкса, мен аларды да айтып чыгам. Шуну билип алсыз. Мен аял эркек кара жашына карабайм, себеп мен аберим таза. Ооба, убагында мен дагы буларды ээчип, жаш болуп, жердешчилик кылып, колдоп, жаңылганым бар сокуна чейин барып. Аны мен мойнума алам. Мен да билбестик кылгам да. Бирок туугандар, мына ошентип Самактын өткөнүн айтып берейин, баара токтолобуз. Бул ошентип Жаныштын аркасына эрип, кийин революция болуп кетет, Атамекенге качат, партияга. Атамекен партиясында иштеп жүрүп, аяктан дагы Текебаев Өмүрбек Чиркеевдин партиясынан дагы чыгат. Каныбек Текебаевди жаман көрүп, туура эмес сөз айтып партияга кирип кетти. Анда да нарындан ун буудай берип өтүп келет деп алдап. Бирок иш кылган эчтекеси жок. Анан Текебаевдин партиясынан чыгат дагы бул киши. Анан кантип эми 3 жолу 2 жол депутат болду. Кантип эми мен бул эл нарындыктар жаман көрүп калат. Кантип мен бул немеден кутулам деп бул өтө куулук менен кылган да. Муну бир эле иш кылган. Кантип иш кылды? Ошол жер сатып алганды,
баласы Арпачиевке бергендин баарын кантип түстөйм деген тактиканы колдонуп Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин убагында бул киши кытайлык кыргыздар Манасты ЮНЕСКОга киргизебиз дегенде бул киши ошону пайдаланып баягы жеп ичкен элдин атын сатып пайдаланган байтиктеги жерди объездныйдагы биримдикти баягы кутулуш үчүн кыргызга жакшы көрүш үчүн биз Манас десебиз жакшы көрөбүз го Манас. Ошону ЮНЕСКОга киргизген чын анын баары бул пландалган жанагы арам иштеринен кутулуш үчүн ушу менен жакшы көрүнөйүн деген тактикасы болчу. Эмне жинде ойлоп атат Самаков менен. Карганбек Самаков. Эми туугандар. Ошонун бирдемеси ошонун бетине кармайт да. Анын баары жанагындан кутулуш үчүн элди алдаш үчүн тактика болгон. Эмне Самаков киргизбей койсо кирбей калмак беле. Манас биздики экенин баарыбыз билебиз. Биздин бабабыз экенин баарыбыз билебиз. Атамекенде жүргөн кезде Каныбек Иманалиевден тумушка чейин ошентип ызылдап жүрдү. Эми туугандар, мен токтолоюн. Карганбек Самаков эмне үчүн баласын депутат кылып атат? Ал бизнесмен. Көрүп турса, мынакей. Эмне үчүн бизнесмендер өзүнүн балаларын депутатка сунуштайт, билесиңерби? Алар элди эмес, өзүнүн бизнестерин коргош үчүн гана сунуштайт. Эми бир эле мисалды айтайын. Бизде чоң саясатчылар бар. Текебаев, Мадымаров деген, ушу сыяктуу саясатчылар бар. Алар эмне үчүн балдарын депутат кылгысы келбейт? Сүйлөбөйт. Себеби, логически ойлонсоңор, алардын коргой турган бизнеси жок. Партиянын жетекчилери. А бизнесмендер эч качан элдин кызыкчылыгын ойлобойт. Жол болсо миллиондогон акча кетирип, не кудайын азабы? Депутат болуп. Же жыргаткан эчтекеси жок. Атасы 2 жыл депутат болду. Эмне чечти? Мынакей азыр кээ кем акыл Самаковдун ботекстери. Мен башка байларды айтам, анын баарын айтсам асталап кетесиңер. Жазып атат. Сен мынча добуш алдың, 401 деме деди. Туура, мен 1 сому жок. Мага тапанча жылаңач койду мени. Буларга тапанчаны берди дагы атыш деди. Элестеткиле колуна курал берип туруп. Же болбосо менин 2 утум тушап койду, 2 колум тушап койду, дебаттан да оозум тушап койду. Буларды каалагандай үгүт кылды. Мен дагы айтам. Эми өзүңөр турасың болду. Азыр боо байлар 1000 агитатор жок кылганда, илгери Кишанбай Кадырбек, Мадымаров Текебаевдин убагындагыдай тиги уполномоченный кылганда, мен бул байларды башкача утуп келмекмин. Башкача утуп келмекмин, агитатор жок болгондо. Эми ушул дебатка дагы туугандар. Карганбек Самаковдун баласы өтүнүптүр дейт. Мунун мен хитрлыгын айтайын, келбесин деп. Самаков эч качан элди ойлогон эмес. Бир иниси, кайниси дебейт. Кайниси Самаковдун. Нарында канча жылдан бери шаардык кеңештин депутаты болуп жүрөт. Нарындыктар билесиңер. Эл дарак менен алдашып келген. Кийин ал завод сатып иди бул менчиктештирип кетпесин деп. Максат деген кайниси бар. Бишкек шаарында да болгон болуш керек менче. Самаковдун дагы бир иниси бар. Атасынын агасынын баласы. Тынчбек Самаков деген азыр мурун Мегакомдо иштечи. Мына көрдүңөр, бир тууганын көтөргөн. Андан кийин ГКМда иштеп калды. Азыр ОДКБда Кыргызстандын өкүлү, полковник. Элди ойлогон ушул го. Бир эжесиби Чкаловдагы бир мектепте канча жыл депутат болуп кийин каза болду, иман саламат болсун, билгөн кишинде сөз кылбай. Мынакей бир баласы Жаныбек деген. ГКМда болчу, алда чыгыптыр. Кийин чыккан, азыр иштебей билбейм. Анан Бишкек шаарынан Ленинскийден кантип өттү эле? Эл билбейт муну. Салымбеков аркылуу өткөн. Себеби Салымбековтар менен Самаковтар каңгуда. Салымбековдун Аламүдүн базарынын чоң болгон Ырысбек деген инисинин баласы Самаковдун жалгыз кызын алган. Мына ошолор аркылуу Ленинскийден күч менен шайланып келген. Себеби Ленинскийге Дордой Матрос дегендер келет, билесиңер. Эмне элди жиндөөлөйбү булар? Азыр да жардам бериши мүмкүн Салымбековтар. Менин максатым ушуларды тизгин тартайын. Адилеттүүлүк болсун. Бир үйдөн бирөөлө болсун деп, карапайым элдин балдары келсин деп ат салышкан. Туура. Мен 1 сому жок, 300 000 гана төлөдүм. Күрөө. Андан сырткар 11,5 мың тегерege кетти. Эркин Тоо Кыргыз туусуна бердим. Кудайга шүгүр. 400дөн ашык боло салдым. Самаков окшогон байлар 20 000ден 40 000ге чейин агитатор жалдады. Элестетип көрүлө киши башына. То есть 1000 тегереге андан да көп болуш керек. Официалдуу эле 1000 тегереге да. Анан мында официалдуу эмеси канча?
Андан сырткары мына мен ошол колума тийбей атат туугандар. Аны абийири бар адамдар берер же айтат. 500 сомдон 3000 сомго дейин 2,5 чейин кечинде таркат дейт. Туура. Муну орган кызматкерлери иликтесе бат эле таап чыгат. Бирок алар кызыгабы, кызыкпайбы башка маселе. Карганбек Самахов менден улуусуз байке дейин. Кубанычбек Самахов жигит болсоң мен менен дебатка чык. Эркек болсоң. Өткөндө дебатка мына мен билем. Сен өй жакка суранып атып жибертпей койдуң. Анан сени бир ботекстериң жана кем акыл сойку кыздарың акылдуу билимди. Эмнең акылдуу айтчы? Атаң менен чыксаң дагы мурдуңардын суусун агызып коймокмун. Дебатка чыксаңар. Ош жерден Нарын ТВдан чалды балдар. Сизди келдиби келген жокпу да кайра сурап кечигип кирди дейт. Ошенде дагы бир кыз болду. Ханзада Осмоналиева деген. Адагы муну тастыктайт болуш керек эгер кандидат. Мен аны билбейм. Менден Карганбек Самаховдун баласы мурунда дебатка чыгып болгон. Азыр экөөбүз чучуклактап туш келип калып, ушулар Капаров келбесин, калган кандидат мен дебатка чыккан даярмын деп мени менен чыккандан качып, ушулар өй жакка суранып атып жиберткен жок. Анан мен уттум дейт. Кудайды карабайсыңар кичине. Силер коррупция менен, то есть жер мафиясы менен отургансыңар. Урматтуу күч органдары, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, коррупция менен, бандиттер менен күрөшүп атасыңар. Мен силерге дагы бир фактын айтайын. Балким Самаховдорго чындап болушпасаңар, анда муну таап чыгасыңар. Бир нерсе айтайын. Самаховдор камалганда мен да колдоп жүрдүм. Балким жаштык, балким жердешчилик, аны мен моюнга алам. Сиздер да колдогон, туура. Урматтуу бийлик өкүлдөрү. Ошол кезде Бекназар Айталиев деген бала экөөбүз алдыңкы сапта жана Дүйшөн деген байке бар, атын унутуп калдым, фамилиясын унутуп калдым. Кочкорлук байке штаб жетектеди. Азыр Бекназар Айталиев деген бала түрмөдө жатат, жер боюнча. Натпреске чыга калып. Аны Самахов сурабан да жок, пайдаланып кетирди. Биз сотуна да барып жүрдүк. Мына ошол кезде Дүйшөн деген агай, то есть мен агай деп коем, улуу кишини Кочкорлук. Кийин өкүнүп жүрдү. Чүй проспектисинде, Чүй көчөсүндө Илбирис ак үйдүн маңдайында Илбирис имараты бар. Тентишевдин имараты. Ошонун 3-чү этажында офис бар болчу улардын. Ошенде отурган, айкөлбөй бирдеме кылып шыгыз ачытканда, анан ошол Самахов менен түз сүйлөшүп турчу. Самахов түрмөгө 47-чи дарылануучу колонияга отуруп калат. Бирөө күлүп атат, өлгөнүңдө күлөсүң, кайсарыңа күлөсүң, байды колдоп кошомат 200 болгон абелиң сатканын күлөсүң, кыско кебетесинде. Дагы бечара да, жугунду корда. Анан ошондо азыркы криминал чөйрөсү менен күрөшүп аткан бийликке айтарым. Бул Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөттөр бар. Ошол мен өз көзүм менен көргөм. Мен бул бийликтин мыйзамы менен жашабай калдым. Тиги эми муну ошол Дүйшөн байкени тапсаңар болот. Көлбаевдин мыйзамы жакшы экен деп ошонун артына киргендер бар. Муну калп десе мен арыз жасайм. Кыскасы Самаховдор жыргатпайт дейт. Мен ачык айтайын. Аман. Сен өзүң жалынып видеого жиберип алып бүгүн эмне фейктер менен чыгып атасың? Эгерде колу бутуң бар болсо, оозуң бар болсо, чыкпайсың. Ишенип койгула, мен көзүм тирүү турса, силерге окшогон байлардын ээсине келтирим. Мыйзамдуу гана жол менен. Эгерде мына кээ бир тантыраган активист чалыштар айтып атат. Нарында башка таза шайлоо болду, таза жеңиш болду деп. Кайдагы жеңиш? 1000 агитатор мыйзамды жалдап алып, анан жеңиш дейт. Без агитатор чаргылачы ушуларды мага. Без агитатор. Эки уполномоченныйдан кылсың, башкача утуп чыгам, башкача. Түшүндүңүздөрбү? Муну моюнга алат эми акыры. Без агитатор. Бул бизнесин коргош ишинип атат. Болбосо ошончо акча кетирип, мына фондун караган иликтеги муну баары билет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, туура мен азыр сот ичинде жүрөм, башка да жүрөм, бирок мен абийирим менен азыр Самахов иликтесеңер чыгат. Урматтуу 3-чү орундалган кандидаттар, мага факт бергилечи. Корксоңор. Мен буларды эсине келтирейин. Жанагы өзүнө окшогон фейктер менен чыгып аткан же бир ботекс кыздардын дагы мен айтып коеюн, азыр ким дейт, Бека Болотова дейби, дагы кимис чыгып атат, Эка дейби,
жана оң тетир жазы уят сейитти билбей жазган кыздар турат го. Улуу кичини билбей Facebook'та. Эми ишенгенер ошолорго. Өткөндө бир байга жолуксам туугандар. Мындан 3-4 ай мурун жолуксам айтат. Эмнеге жанагы Facebook'та отурган кыздарды колдоно бересиңер десем, аларга киши тийише албайт экен дейт. Аларга 5-10 сом берсең мактап берет. Антпесе алар жазса, аларга теңелсең, бул кыз да теңелбеш керек да деген тактиканы колдонуп алган дейт. Мага кызбы, эркекпи, аялбы, карыбы, жашпы айырмасы жок, абийири жоктор баарын списогун айтып чыгам, жазып да чыгам. Себеби аларды бүгүн биз айтып дей басак, алар көнүп алып, эртең башканы жамандайт калып. Туурабы? Эгер калыс болсоңуздар, адилеттүү болсоңуздар. Анан мен дагы чакырам. Самаковду колдогондор, жугундугорлор, кошоматчылар, эгер кыйын болсоңор жашынбай, бир сайттарга жашынбай, ачык күрөшкүлө деп аткам менен. Силердин кожоюнуңар менен күрөшкөнгө даярмын, атасы менен дагы, балдары менен дагы. Эми бир нерсе айтайын. Ошол Садыр Нуркожоевичти мен колдоп көп жүрдүм да. Ал кишинин өзүнө деле айткан. 2011-ден баштап. Аны мен милдетте кылбай. Анан Самаковду да колдодум, туура сотуна барып. Ошо бала азыр дачка киргизип койгонго жарабайт Бекназар Айталиевге. Анан бул киши өтө куу киши экен. Мен президентке дагы президент болуп электе айткан, телефон менен сүйлөшкөндө. Эстесе керек. Самаков менен бир күн сүйлөшүп калдым. 2014-пи, 15-ми билбейм да, унутуп калдым жылы. Так 16-бы. Шса камал эле кези болуш керек эле. Жага ошондой да. Анан сүйлөшүп калып айттым. Сен эмнеге Садырды колдоп жүрөсүң деп суроо берди. Юпигейт деген болуш керек да. 2014-төн кийинки кыскасы. Анан мен айттым ал кезде. Жүрөгү бар, духу бар дедим. Балдарынан да коркпойт, башкасынан да коркпойт. Эгер президенттик экөөбүздүн кийими койсок колдойт элең дегенде мен эми жердеш агаңмын дегенсип. Мен тигини колдойт элем дедим, Садыр Жапаровду. Себеби анын духу бар дедим, сизде дух жок десем, ачык эле айткан. Анын жарабайт деген. Бүгүн кожомат кошуп жүрөт го мына. Муну калп деп таанып кетиши мүмкүн. Булар кайла жок дейм. Эми дагы бир нерсе айтайын. Революцияда, мына могу 2020-да Самаков өкмөт үйүнүн астында туруптур. Эски жогорку кеңеште. Мени кучактагалы үйүнүм андай мындай деп сөзүн айтат. Анан мен салам бердим, мен улуумун да. Ама улуу да менден кичүүмүн да. Ошол кезде дагы мына чоң казактын балдары калп айтпайт. Аларды да пайдаланды. Прокуратуранын, генеральный прокуратуранын имарат жагында, бер жагында Душаминка көчөсүндө Акунбайдан өткөндөн кийин Самаковдун баласы үй салган, офиси бар, Биримдик партиясын жанагы Сооронбайга ушул белек кылган, Сооронбай Шариповичке. Кошомат кошуп эптеп кутулуш үчүн кылмыштарынан. Анан чоң казактын балдарын революциядан кийин бул сыймыкты алдап балдарын. Ошол офисти тетиги Душаминкадагы туугандар чоң казакка берет. Сыймык Фимполдон кеткенден кийин анын балдарын чыгарып салат. Мына эми көрдүңөрбү? Мына адилеттүүлүк каякта? Өзүңөр калыс тараза берип, бааңарды бергиле. Анан мен дайым чындыкты айткам. Туура, кээ колман келе чындыкты айтам. Жаңылган жаш болуп, мен дагы саясатчылар дечи экем. Аны мен мойнуна алам. Бирок жаштарга айтарым, булар силер трапка кылып гана колдонуп кетет. Ишенбесеңер мына азыр башыңар киш түшсө, баргылачы. Киши катары көрбөйт. Мен ошону түшүнүп ушулар менен күрөшүш үчүн, адилеттүүлүк үчүн, калыстык үчүн күрөшөйүн дедим. Туугандар, суроо болсо бериңиздер. Анан кээ бир жанагы байларды колдогон сойку деп коембу, эми ар кандай да айтып коеюн. Мен силерге окшоп теге ар кимдин жугундугору же ар ким байлардын бир бечарасы эмесмин. Бир 5-10 сомго алданып силердин күйөөңөр жокпу же билбейм, же күйөөңөр унча албай улокпу билбейм. Элим ушуну өзүңөр таразалап ал. Мен Самаковтар менен дебатка чыкканга даярмын. Азыркы бийлик Самаковтар явно акчанын күчү менен өтүп келди. Мун баары эле билет. Эл унча калбай отурат. Урматтуу бийлик өкүлдөр, мейли мен өтпөсөм койдум. Бирок момундай мыйзамсыз иштерди тазалап бериңиздерби? Мен жерди коргоп, башканы коргоп чындыкты айтып жүрүп отурдум. А Самаков жер мафиясы менен отурбадыбы? Байтиктеги жерлерди бербедиби? Жарымын. Ким экенин жакшы билесиздер да. Баласын өстүрүп, эмне үчүн өстүрүп баратканын билесиздер да. Баласы пара берүү менен кармалбады. Ошол мурун
камалган адам, соттуулугу бар адамды силер шайлоого катыштырбаңарбы? Бирок ал башка статья менен отурбадыбы? Анан бүгүн фейктер менен жанагы жуундугор акчалган безграмотный, сабатсыз бир оң теттер Фейсбукта жазган бир рай келишкен кыздар менен жамандата береби? Же фейктер менен. Аларга акча болсо болду. Анан бул жерде кээ бирөө баягы айтып атпаймынбы, күлөт. Өлгөнүңдө күлөсүң, кайсарыңа күлөсүң. Мына Айбар Төлөмүштөгүн жазып атып, ботекстердин күйөөсүн коюп өзүң эмнеге жүрөсүң дейт. Мен сага окшогон бир бечара эмесмин, сен да бир байдын жугундугусуң, жана мени жазып аттырсың. Сага окшогондорду мен адам катары эсептебейм. Чык жигит болсоң же эме болсоң, аял болсоң дагы фейк жабынбай. Айбар Төлөмүш эфтей. Чыңгыз иним аман бол бул күндөрдө дейт. Рахмат. Кыскасы мындай туугандар. Эсенбек Шабаев дейт. Мен адилеттүүлүктү сүйөм, калыстыкты сүйөм, чындыкты сүйөм. Туура, мен да адаммын, ката кетирген. Бирок мен абийир менен карыз алсам бирөөнүн акча алганым үчүн. Бирок калп жалдан, калп мактап байларды же башкасын мен антип абийиримди сатпайм. Анан эски видеону чыгарып алып, мени куттуктады дейсиңер. Рахмат, мен авторитетим бар экен да. Себеп менин куттуктаганымдан эле силер өтүп кетсеңер, анда билбейм. Жеткен акылыңар ошолбу? Мен артта кылып койдуңар го. Бирок мен сыймыктан мен айта алам. Мен 400дөн ашык боло салсам дагы бир тыйын кетирбей алдым. Мен силерди эсептегиле канча кетиргениңерди. Бир тыйын кетирбей. Анан туугандар, Кыргызстан боюнча мен трайбалисттерди жаман көрөм. Мына Самаков көз бир айылдамыз. Айыл өкмөттөмүз. Нарындыктардын көбүн айтып келатам, мына жердештер. Мен жер тандабайм. Ошон үчүн айткам. Тулпар улутка бөлүнбөйт, бөлүнсө жемсиз кылат деп. Эр жигит урууга бөлүнбөйт, урууга бөлүнсө элсиз кылат деп. Мага айырмасы жок. Мен ар бир кыргыздын жери менин мекеним. Кайсы бай ичип жесе, кайсы коррупционер ичип жесе, мен айта берем. Туура өтүп кетсем, могул депутаттардын алдын күчөө болсо, мен ошон бирөө болмокмун. Ага билимим да, акылым дагы, жүрөгүм да жетет. Духум да. Анан калптарды эми өзүм, элим, жанагы ботекс кыздарды өзүңүздөр бир уят карып жазсыңыздар. Алар не, ошол шефтердин колу жокпу жазганга? Оозу жокпу сүйлөгөнгө? Анан кантип депутат болот? Кантип жетекчи болот? Сүйлөп чыкпайбы? Алар жан талашып, актап жазып атат. Мен баарыңды жерден чыгарып салгам. Азыр да коргогондор силерге коргооңор го, ошол байларды коргогон. Муктаж эмесмин, чыгып кетергиле, эч кандай. Өзүм деле тазалап жешип атам. Эркеги да, аялы да бар. Азыр эркектер коргоп чыкса, ушул Самаков акчалгандар. Эгерде фейк болбосоңор, атыңарды жазып чыгам мен Фейсбукта. Мен башкалардай унчуга турган адам эмесмин. Унчукпай, башым тийип отуруп калган адамдардан эмесмин. Өлүм бар, барыбызга келет. Бирок таза өлөлдү да. Мен да адам, мен да ката кетирем, жаңылам. Бирок мен Самаковтарды чарык булганган эмесмин. Жан талаш депутаттыкты атасынан калган, креслосунан калгандай, чоң атасынан, бабасынан калгандай коргоп чыкпайбы? Бизнесин коргош үчүн бартам. Бизнесин. Баласы калптайт да кайтам. Высокогорьяны киргизип атам. Атасы киргизген эмес, мына нарынды туугандар, Кудайды, мына Кудай күбө нарынды туугандар, мына менин мекендештерим. Ким киргизди эле? Ар бирине сурагыла. Ишенбай Кадырбек киргизген. Же мен калп айтамбы? Жанын жеп баратат. Барды. Урматтуу бийлик өкүлдөр, ушуларды текшергиле. Эгер дагы тийишсеңер, далай нерсеңер чыгам. Мен көчөдө жүргөн жөн эле жигиттерден эмесмин. Эсиңерде болсо Самаковтар. Анан эски видеону алып чыгып алып, жеткен акылыңар ошо болсо, анан баланча алып, мен силердей көрүнгөн бийликке, көрүнгөн байлардын, көрүнгөн саясий лидерлердин артына кирген жигиттерден эмесмин. Силер ошентип көнгөнсүңөр. Карганбек Самаковтардын туугандар үй бүлөсү. Мына бул айтып атам, бир инисин ОДКБда полковник Тынчбек Самаков деген. Мурун Мегаком киргизди 78-жылкы, калп айтпасам. Ада бир керсегин эме. Мегаком киргизди, андан кийин ГКМ киргизди, бир баласын Жаныбекти киргизди. Мына баласын депутат кылып, бир кайниси өмүр бою почти нарында депутат Бишкек шаарында да болгон. Андан бул дагы кызыгын айтайын, эл билбейт. Атамекен партиясына Авангард Стиль деген компания бар, строительный компания.
курулуш компаниясы строительный. Ошонун жетекчиси Калыкбек Султанов деген бар. Атамбаев маганда кеңешчи болгон. Министр да боло калды, билесиздер. Ошо менен бул кыз алышып куда болот. Эми мен жеке жашоого аралашпайт элем. Атамекин киргизет. Калыкбек Султанов. Ал депутат болуп илинбей калабы, чыгса ушундай да, эми 18 киргизе. Анан кийин бирок министр болот. Муну Өмүрбек Чиркешев деле билет да. Анан Карганбек Самаковдун баласы Калыктын кызын алгат. Экөө куда болчу. Кийин ажырашып кетти, анан мен ишим да жок менин. Анан Самаковдун кандай адам экенин билип, азыр кудасы да саламдашпайт муну даже. Ошол Калыкбек Султанов болбосо килеген президенттин кеңешчиси кесте Самаков камалды жардам берет эле да. Ушу Атамбаевдин агында. Азыр кан кудасы Салымбеков да. Мына ушундай элди булар экинчи, үчүнчү сортко бөлүп коюшкандагы жалаң байлар, бизнесмендер тиги элди экинчи, үчүнчү сорт кылып өздөрү менен өздөрү куда сөөк, тамыры болуп жүрөт. Эми мен айтайын. Салымбековторго да тийишким келбейт эле, бирок алар дагы мурун жардам берген. Эгер алар азыр жардам берсе, мага байлыгынын кызыгы да жок, түкүргөнүм да жок. Себеби мен да өлөм дүйнөдөн, алар да өтөт дүйнөдөн. Бирок Кудай алдында ким жооп беребиз? Аллахтын алдында көбүрөөк. Эгер тиги дүйнөгө барсак. Мынакей азыр турганда Аскар Салымбеков Нарында Акаевдин губернатор болуп турган кезде Кыргыз Кытай чек арасы чечилет. Ошондо Үзөңгү Кууш деген жер бар. Ошондо 1000 гектар жер кеткенде ошол жогорку кеңештин 32 депутаты макулдугун берет. Ошондо Аскар Салымбеков да губернатор катары кол коюп берет. Эми ал губернатор да бир областын жетекчиси. Бизнесмен болуп, анан кийин барган губернатор болуп. Анан азыр Дордойду менчигинде көрүп атпайбы? Жок, ал мамлекеттин жери. Жанагы байлар арендага алган 49 жыл калып алышкан улам бийлик келген сайын. Ал мамлекеттин жери, ошон үчүн контейнерлерди коюп жеңил жайгаштырышкан да. Дордой Моторс башка эл ойлойт. Аны бир күнү бийлиги алат. Алардыкы эмес. Бирок каалаганын кылып элди иштетип алып булар, Самак ушуларга окшогондор. Куда сөөк болуп алып элди иштетип алып, анан үйүндө чалкалап жатып алып депутаттыкты алып, тиги эл кышында суу кайышып жайын ыскактап буларды багып атпайбы? Анан кээ бири айтыптыр. Мына азыр кээ бир адамдар социалдык сетке жазып атат. Силер эмне кылып койдуңар деле депчи. Булар бизге ун бербеди, чай бербеди, арак бербеди дегени да. Мен силерге мындай айтайын, түшүнбөсөңөр. Баласы атасынан сураптыр. Жетти чоңойгондон кийин. Ата, сиз бул жашка чейин эмне кылып койгонсуз десе, мен бир эле кыскача жооп берейин. Атасы баласынын суроосуна чыдабай кетип, эмне кылып койдуңуз эле десе, чыдабай кетип, атаңдын башын кылган дептир. Ушул сөз түшүнүктүү окшойт. Анткени ата энеси аркылуу жараткандын буйругу менен үйлөнүп, бала жарык дүйнөгө келип, ошол чоңоюп жетип алып берген суроосун көрдүңөрбү? Мен да ушу силерге ошол эмне кылып койдуң дегендерге айтам. Мен ичип жеген коррупционер эмесмин, уур эмесмин. Мен адамдын укугу урулбасын, коррупционерлер болбосун, өлкөдө демократия болсун, чындык болсун деп колуман келишинче, билимим жетишинче айтып келатам. 2010-дон бери. Ал кезде интернет тарчы эмес, 2012 тартты окшойт. Айтып келатам. Аны тааныгандар билет. А булар революцияга да катыштык. Баарына тең катыштым. А байлар үйүнө мурдун чукуп жатып, эми өзүңөр ойлонуп көргүлө. Бир күндө революцияга катышпай, же бир чындыкты айтпай, көрүнгөн бийликтин кошоматчысы болуп мурунку бийликтегилердин баары. Кошоматчы чабаданын сүйрөп барып, алар кеткенден кийин жамандап коюп, үйүндө мурдун чукуп бизнесин кылып коюп, анан шайлоо келгенде карапайым элди шылдыңдап, булар сатып алып атпайбы подкуп менен. Мынакей көрдүңөрбү? Мен ошол жанагы не кылып койдуң дегендерге, эй, ошол чындыкты айткан адамдар болбосо, силер кул болмоксуңар. Азыр деле кулсуңар ошо байлардын 5 сомуна. Ошон үчүн жанагы атасы баласына айткан сөз айтам. Баласына эмне кылып койдуң дегенде, атасы чыдабай атаңдын башы кылгам дегендей, бул эмоцияга берилип айтып атат окшойт. Мына ушундай жооп аласыңар менден. Түшүндүңөрбү? Анан арам акчаңарды алып, эптеп бир жамандаш керек болсо, жөн жокшулук айтасыңар. Менден не табасыңар силер? Эмне таап айта аласыңар? Айтып калчы.
бирөөнө 5-10 сом карыз экен же бирөөнөн акча алып туруп, мен мамлекеттин казынасын урдаган жокмун, жерин саткан жокмун, же бирөөнө пара берип кармалган жокмун. Чынбы? Өзүңөр калыс ойлонсоңуздар. Же көрүнгөн бийликти, же көрүнгөн байларды мактаган жерим жок. Кимдин абири таза? Меникиби, силердикиби? Анан унчукпай койбойм, айтып коеюн. Кейиктер ботексиңби, аялсың, беркексиңби? Ар бириңер тийишсеңер, ар бириңер фамилия жазып жайтып чыгам. Силерде бар нерсе менде бар. Менде эки нерсе бар. Угуп тургула. Мен жаза да билем. Сүйлөй да билем. Силер жазышыңар мүмкүн кем акылдык, бирок түз эфирге чыга албайсыңар. Анткени көбүңөр фейксиңер. Мына айырмабыз. Силердин кожоюнуңардын да ушундай. Алар чыга албайт. Азыр келди жогорку кеңешке. Муну да көргүлө. Текебаев, Өмүрбек Черкешев айтмакчы. Буларды да көргүлө. Анан урматтуу бийлик өкүлдөрү, Самак окшогондорду иликтесеңиздер чыгат. Же болбосо мага мүмкүнчүлүк бергиле. Кичимекеним Нарынга барганга мен иликтеп таап чыгып берейин. Же болбосо урматтуу 2-3 орунду алган мекендештер, мага видеону алган акча берген видеолорун жиберип бергилечи. Мен буларды эмне кылар экенмин? Корксоңор, мен эч ким атын атабайм, жашыруун кайдан болот, жашыруун бойдон калат. Өзүм эле видео акча берип атканын 10-номер Самаков деп атса мага бериңиздер. Мен чында бичим ачып, намысым тебелетпейин деп туруп берем аягына чейин. Кандай күн болсо да өлбөй турган адам жок. Мына азыр жөнү жок жаман деп атат. Ошолорго өзүңүздөр жооп бериңиздер. Мен Кудай алдында тазамын. Самаковтарды куттуктабайм дагы, куттуктагым да келбейт. Кантип өткөнүн билебиз да. Анан жөнү жок эле каралай бербегендерге ишенбеңиздер. Алардын баары фейк жана ботекстер Кудайдан жоога чыккан. Эгер алар азыр фамилиясын иликтеп чыгам, ошондойлор болсо мага чорныйга салып алып коечат, мага жибериңиздер, мен жазып чыгам. Эл алдында билсин да, бүгүн барыбызды каралай берсе, аял экен, кыз экен деп теңелбесе, эртең дагы бир байкушту, дагы бир чындыкты айткан адамды каралайт. Анан жүрө беребиз да. Алардын ким экенине карабайм мен. Мага адилеттүүлүк керек. Рахмат буюрсаң депутат болосуң дейт. Гүлзат эжекен, рахмат элим. Эми калыс болуңуздар. Аман болуңуздар. Жанагы ары жок күлгөн, көрүнгөн, сабынада жүргөн, же баягы Жантай Акмөрдүн киносу бар, Жантай мен Акмөр. Ошондо Акмөргө жетпей калып Болотко айтат го, Келдибек бийдин баласы. Акмөрдү көндүрүп берчи, сүйүп калдым дейт. Анан кийин Жантай алып кетет эмес бул Акмөрдү. Анан Болотко экөө тең Болот менен тиги сүйгөн бала жетпей алып айтат. Минтип айтат туугандар. Ал фильминде да бар го, фильминде. Акмөргө жетпей калганда. Же Акмөрдү сен албай, же мен албай, экөөбүздөн Кудай албай депчи. Анысыканда же аларды эр албай, же эрлери башкара албай, ал ботекс кыздарга айла жок экен да, абийи жок экен да. Алар акча берсең барын кылып берет. Күйөлөрү барлар. Күйөлөр лох болбосуңар тыйгылачы ушулар. Көрүнгөн байларды кошамат кошуп, саясаттын бышырып кайтып богун жейп алар. Ишенбесеңер саясат эмне деген суроо бергилечи, түшүнбөйт ошолор. Мына тарыхтын атасы ким десе Геродот дейбиз, А саясат деген эмне деген сөз? Бергиле, түшүнбөйт. Саясат деген сөз бул болгону эл башкаруу деген гана сөз, философиялык сөз менен айтканда. Мына ойлонуп көрөсүң. Элди бизнесмендер ким башкарат? Саясатчылар башкарат. Барын, бирок тилекке каршы бизнесмендерге болбоду. Грек тилинен алынган бул. Ошо сөздү билбейт көбү. Анан баары эле саясат сүйлөй берет. Ооба, Facebook'та тура айтасыз. Facebook'та өзүнчө бир уюшкан ботекстер бар. Көрүнгөн байларды мактап жүрөт. Көрүнгөн эмелерди мактап окаткат, мамлекет ошолор тазалаш керек. Эгер мен депутат болуп келсем, ошолорго мыйзам чыгармак. Жалаң кошоматчыларга, эки yüzлөргө, анан бир үйдөн бир эле адам депутат болсун, бир үйдөн бирөө эле министр болсун, ашып кетсе бөлүм башчысына чейин болсун деп. Андай болбосо биз династия болуп келатпайбы? Андайлар бар да толтура. Мурундагы бир байлардын, Райым Матраимовдун эле байлары мен акча алды деп чыккан, уят болду өздөрү. Далил жок эле сүйлөй беришет экен. Эптеп мени коррупционер, ууру башка деп таппаса, анан айласы жок жамандайт. Мына бүгүн бир сайты чыгыптыр. Уялбай менин камалганымды чыгарттыр. Мен камалганда
Самаковтардай уурулук кылып, жөтөй жер сатып камалган жерим жок. Пара берип камалган жерим жок. Бул факты да. Бул турат го. Интернет ачсаңар. Айырмабыз асма менен жердей. Мен ар дайым колуман келип чындыкты айтып жүрөм. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, эгер ушу Самаковду жыгып берсеңер, Самаковду таза пара алганын далилдеп берсеңер, мен силер менен мында. Чарчатты ушундай акмактар. Башка кандидаттар бириңе да тийишпейм. Чын. Каралап кылып атат. Чын. Булар алганы чын. Муну элдин баары эле айта албай атышат. Мага видео ролик жибергиле. Жанагы элди сатып алган элдин баары айтып жатат. Эми иманы, ахлагы барлар. Кудайдан корккон бирөө айтып чыгар. Мен өлүмдөн коркпойм. Өлбөй турган эч бир адам жок. Бирок келечекте тарыхтан корком. Балдарым, урпактарым кантип жашайт тууган ургум. Бул коррупционердин ууру 200 кошоматчынын элдин рызкысын жеген бирөөнүн баласы же тууганы деп башын жерге салып жүргөн жакшыбы же адилеттүүлүк, чындыкты айтып жүрүп, куугундук жеп жүрүп камалып жүрөттү деген жакшыбы? Өлдү деген жакшыбы? Мына Абдрахман Тыныстановтар 30 жыл куугундук жеген үй бүлөсү, өздөрү өлгөндөн кийин 40ка чыкпай. Бирок азыр баатыр ата барбызга? Аларды куугундуктандар ким? Тарыхты эстей бирөө, эстебейт. Ошондуктан туугандар, жакшы сөз бар. Айлар, жылдар алмашар, баскан изиңди чаң базар. Бирок сен келечекте муну үчүн айттым. Келечекте кандай тарых калтырасың? Кошоматчы 200 болдум деппи артыңда? Барыбыз өтөбүз, коктолотто жашынып, коркуп, кошомат кошуп өтөбүз. Ыйлап, мына, өлүп калсаң, туугандарың ыйлап көмүп коет. Bir жылда эстесе эстеди, эстебесе жок. А сен буну айткан себебим, мына кийимиңди кийет, жаңы кийимдерин эскилерин өрттөйт, азыркы балдар да эстебейт, мурункулардай. Анан жумушуңду бирөө элейт, ордуңду бирөө элейт. Жумушуңду. Жылдар өткөн унутуласың. Абдрахман Тыныстанов окшоп эл үчүн, мамлекет үчүн көзүң өтсө, эч ким унутпайт жакшы чагыңды. Кыргыз деген эл турганда, кыргыз деген мамлекет турганда унутулбайсың. Мен ошондой жашагым келет. Тура ал аталарыбыз менен сыймыктанам, көмүр тутам. Мен кошоматчы ошон үчүн болгум келбейт. Тура менин да аталарым бар. Тура убагында байларды мен да жаштык кылып колдогом. Бирок мени бул байдан акча алып берди, тигинден акча алып берди, ошол байларды мага ачык далилдеп бергиле. Далилиңер жок болсо тарынбагыла. Калп эле урдура бербегиле. Мен ошол бул бай деп жазкыла, бул бай деп айткыла, мен ошонун өзүн атакылайм. Андай коркоктордон эмес. Калпты койгулаштырбагыла. Башка кандидаттардын баарын ийгилик. Ушу Самаковтар менен күрөшүп алайынчы, анткени баарын айтсам азыр алардын ботекстери, фейктери дагы калпчынды койгулаштырып берет, эне эле ошого шенип алышат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, өлкөбүз өнүксүн, мамлекетибиз түбөлүк болсун, жакшылык гана болсун. Анан оба сакал муртум албай жүдөп турам, ага маани бербеңиздер. Себеби кыргызда жакшы сөз бар. Келген коногуңду кийимине карап тозуп аласың, кеткенде билимине карап, акылына карап узатасың деген. Туурабы? Кеп кийимде, кеп кебетеде эмес. Кеп башкада. Урматтуу мекендештерим, жердештерим, өлкөбүздө адилеттүүлүк гана болсун, чындык гана болсун. Мени колдогон баардык кыргызстандарга, баарыңыздарга терең ыраазымын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жүрөгүңүздөрдө иман, адеп, ахлак, адилеттүүлүк, калыстык, чындык гана болсун. Мен жеңилген жерим жок, карапайым эл жеңилди. Калк жеңилди. Мен жашай берем, күнүмдү өткөрө берем. Бирок бир нерсени унутпаңыздар, мени шайлагандар. Эртең бизден жөнү жок талап кылбагыла. Себеби мен да сиздерди адам, даже азыр мен үй камагындамын. Анан сен эмне сүйлөбөйсүң дегенчи. Токмоктук бир кыз айтты, тура айтты. Силер мандат берген адамдардан, шайлагандардан, аларга айлык бересиңер элинде себептен. Ошолордон талап кылгыла. Укугуңар, бирок 2000 сом, 3000 сатылсаңар кантип талап кыласыңар? Мына ушуну ойлонуш керек. Элибизде тынччылык болсун, дагы айтам, сөзүн кайталай берет деп ойлобоңуздар, амандык болсун, барчылык болсун, анан өлкөбүз өнүксүн, бийлик адилеттүү болсун, аны үчүн эл калыс болсун, жакшылык гана болсун. Мен ишенем бийликке ушул коррупционерлерди
подкуп менен иштегендерди баарын жазалайт деп. Эгер мага тийишсе аны да көрөрбүз. Ушу байлардын закасын аткарса. Аман болуңуздар. Самаховтар мыйзам сөтүп келди. Муну ачык эле билишет. Жакшылык болсун, саламатта туруңуздар. Мен эч кимисине карызым жок. Саламатта болуңуздар.